Al эми кереметтүү Кур'ан бүгүн биз сиз сыяктуу аталарга, апаларга не балалуу болгондо кантип фамилия алуу, ат коюу боюнча дагы кайрылып, Ахзаб сүрөсүнүн 5-аятында "Уд'уhum li abaihim huwa aqsatu indallah". Балдарыңарды атаңардын аты менен чакыргыла, Кудай асында ушул адилеттүүрөөк дейт. Ахматалинин баласы Шумкарбек, Эшматтын баласы Ташмат. Мына ушинтип чакыргыла дейт. Аял затынын аты менен кереметтүү Кур'ан бир жерде чакырган, кайра-кайра айтып түшүндүңүздөр окшойт, аргасыздан. Мына ошол Иса пайгамбарды ким төрөгөндүгүн далилдеш үчүн гана. Бирок бүгүн эгер ошол нерсеге бара турган болсок, бул албетте түздөн түз зынага жол ачат. Мариям энебиз таза болсо дагы кереметтүү Кур'ан бир аялга эркекке жакындабаса да биз боюна бүтүрүп койдук дейт. Бирок таза болсо дагы ошол аял намыстанып, элинен чыгып кетти, боюндагысы кимден экендигин билбегендиги үчүн. Ал эми бүгүн эгер аялына фамилия берсек боло берет дей турган болсок, көрүнгөн жерден төрөп алып туруп, Зуранын баласы, Айшанын баласы деп кете берет. Эртең бир 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин атаң ким деп суралбай калат дагы, атасыз төрөгөн коомубузда намыс болбой калат. Аялдар мындан уялбай калат. Бүгүн кээде атасы жок башкалардан сурасаң, паланчанын небересимин дейт. Апасынын атын айтпайт. Кээде жээндерден башкалардан кимдин баласысың десең, паланча аксакалдын небересимин дейт. Ошонун апасын айтпайт. Зуранын баласымын намыстанат. Ажырашып кеткен кызынын баласы экен дейт деп. Ал эми бүгүнкү биздин коомчулук талкуулап аткан нерсе бул эмне? Эң биринчиси аялдар каалаганы менен болуп, акырында сыр бербестен өзүнүн атына жазып алып кете берет. Бул жакшы эмес. Бул тукумдун бузулуусуна, уруу башкага бул шариаттын көз карашында болбойт деп атам. Ал эми биздин салтыбызда дагы жет атасын билбесе, эмне? Анда жигит мырзасы эмес кыргызымдын деп айтып жүрөт. Бул такыр болбогон нерсе. Жараткан Аллах Таала динибизди терең үйрөнүп, терең билип, дин эрежелерине моюн сунуп жашаганды насип этсин. Салтыбыздан, үрп-адатыбыздан эч арылбастан ата бабалар буга чейин таза алып келген мамлекетти тунук өткөзүп берген ошол каада салты мындан ары дагы таза сактап кала турган, келечек урпактарга аман эсен өткөрүп бере турган аталардан, жарандардан болгонду баарыбызга насип кылсын.